Союз мезгилинде совхоздун башчысына бир аксакал киши келип арыздан эткен. Мен мага мындай строй материал бергиле, мен тамсалып аттым эле десе. Бербейт экен, жок депчи, жок десе. Анда мен Ленинге арызданам дейт экен. Ленинге арызданам. Айланайын арыздан. Лениндин өлгөнү качан десе. Кантип эле мен арызданганда Ленин өлүп калат. Ленин жашайт деп канча айтасыңар дептир. Бир күнү шаар башчысы апендинин ачуу тилинен айып салып, аны дарга асмакчы болот экен. Аянтта аябай эл көп. Анан апендиден сурап, акыркы өтүнүчүңдү айтып кал деп айтса, апенди айтат экен, мен ассаңар белимден аскачы, мойнумда кытыгым бар эле деп айтат экен. Анда эмесе достор, мен мектептеги окуяларга кайрылалы, бир мектепте болгон окуяны айтып берейин. Бир аябай эле сүрөтчү бала мектептин баарына сүрөт тартат дейт. Анан бир күн эжеке атасына чалып, балаңыз ушунчалык шок, класстын баарына сүрөт тартып, кече сабак мезгилинде полго $100 сүрөтүн тартып койгон экен, аламда уят болдум окуучулардын баарына десе, атасы айтат дейт. Сен аның го мейли, кече менин балам ваннага кобранын сүрөтүн тартып коюптур, андан коркконуман ошо сүрөткө тартылган дубалдагы эшиктен чыгып кеттим деп коет дейт. Бир бай аял өзүнүн кийимдерин мактангысы келип, үйүнө коноктор келип калса, мактанайын деп кызматкерине дайындайт экен. Үйгө меймандар келгенде мен сени чакырамын. Кийимдеримди алып келип бер, пальтому алып келип бер, же болбосо шубамды алып келип бер дегенде, кайсынысын деп айтып койгон уктуңбу дейт экен. Анан кийин мен болсом тигил күрөңдү же болбосо берке шубамды алып келип бер деп сага айтып коёмун деп мактанат экен. Анан кийин үйүнө меймандары келип отурушкандан кийин анан кызматкерин чакырып, ай, тиги менин пальтомду алып келип берип койчу деп ошондой десе, кайсынысын десе, күрөңүнү деп. Өзү бир эле күрөң эле пальтосу бар экен да. Анан кийин күрөң пальтосун жүгүрүп алып келип, анан конокторуна мактанып, анан кийин коноктор чыгайын деп атканда, ай деп дагы кызматкерин чакырып, тиги эме күйөөмдү чакырып койчу, жолдошумду десе, бата кылайлы, меймандарды узатайлы десе, кайсынысын деп айтып алат экен да. Күндөрдүн биринде доктурга бейтап келет экен да, андан сурап калат экен. Доктур, барган сайын менин колум карарып баратат, эмне кылышымды билбей жатам, ошого кеңеш бериңчи десе, доктур айтат экен, колуңду жууп көрдүң беле дептир. Анан ал бейтап болсо, ал жардам береби деген экен.